Акыркы учурда үрөйдү учурган окуялар көп катталууда. Алсак жакында эле, тагыраак айтканда 15 февралда Арча Бешик жаңы конушундагы батирлердин биринде жашаган жаш эне 4 жаш жана 3 жаштагы кызын ашкана бычагы менен бычактап өлтүргөн. Бычактап салгандыгын бул мындай болгондо кызына биринчи азилиптин деген дарысын, уктата турган дарысын берген. Эркек баласы Чыңгыз аны ыйлап ичип койгон. Кыз уктап калгандан кийин жана тамак жасаган эле бычакты алып өз айтымдарында ошону алып эле биринчи кызын бычактаган. Андан кийин эки жолу бычактаган, төш клетка жагына. Андан кийин болсо баласын эметип тастаган, 6 жолу сайып таштаган. Кылмышка шектелинип 1981 жылкы Ибраева Амира кармалган. Кылмышка шектелинип азыр ал тергөө учурунда сурак алганда, ал өзүнүн айтымына караганда, өзү бул баласын эмне себептен өлтүрдүң дегенде, бул деген өзүнүн туура эмес, азыр толук аныктама бере албай атат да. Бул Амира болсо мурун психдиспансерде 2 жолу катталган. Акыркы жолу 2014-жылы апрель айында чыккан. Bıçakты каяктан алдыңыз? Үйүңүздөн эле эметтиңиз ошону? Тамак бышырган эле бычак болчу. Тамак бышырган бычак болчу? Ооба. Анан? Ошол. Канча жол сайдыңар? Биринчи ким сайдыңар? Нурайымдан баштадым. Уктап атышты беле? Уктаткан дарыгер Нурайымда. Балам ичпей койду. Эмне дары бердиңиз эле? Азалиптин. Каяктан алдыңыз эле аны? Мен өзүм кээде иччимин уктап айтканда. Siz murun больницада жаткан эмес белеңиз? Жаткам. Кайсы больницада жаттыңыз эле? Биринчиси 3-чү, экинчиси 9-8 ушундай. Эмне болуп жаттыңыз эле? Эмне болуп? Биринчисинде коркуп кеткенмин. Баламды тартып албасын деп ошо. Ким тартып албасын деп? Милициялар чогуп келди да баласын өлтүрүп алат, баласын алып деп ушунча балам алып кетип калат экен. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиргендей, кылмышка шектүү катары кармалган 34 жаштагы аял Балыкчы шаарында туулган. Ал 2009-жылы күйөөгө чыгып, 2013-жылга чейин Кант шаарында жашаган. Кийин Бишкектеги Арча Бешик жаңы конушуна көчүп келишип, Борбордогу номер 44 орто мектепте 4 ай англис тили боюнча мугалим болуп иштеген. Муну аталган мектептин директору да тастыктап, бирок 2 баласын өлтүрдү делген аялдын буга чейинки 2 жолу психикалык ооруканага жатып чыкканы боюнча маалыматы жок экенин айтты. В школе у нее никаких нареканий не было. Вела она себя всегда адекватно. У нас никаких с ней. Ал биздин мектепте англис тили сабагынан берип 4 айдан бери иштеп келген. Бул убакыт аралыгында анын эч кандай жаман жактары байкалган эмес. Мурда психикалык ооруканада жатып чыкканын деле билбептирбиз. Учурда тергөө иштеринин жыйынтыгын күтүп жатабыз. Что сейчас вынесут? Больше я вам ничего не могу сказать. Вы меня извините, у меня тоже работа, ладно? Өз балдарын бычактаган делген эне окуяны алгач эжесине кабарлаган экен. Эжеси милиция чакыргандалар үйдөн 2 баланын жансыз денесин жана ашкана бычагын табышкан. Бул кылмыш иши боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси. Адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, иш тергөөгө алынган.